Аллах Таала Кур'ан Керимдин бир аятында ла юсалу амма яф'ал ва хум юсалун. Аллах жасаган нерсесинен суралбайт, пенделер жасаган нерселеринен суралат деген ушундай бир аяты бар. Ошондуктан биздин шариятыбыздагы келген тыюулар, мисалы чочконун эти, алкоголь жана башка мас кылуучу нерселер, көптөгөн нерселер арам деп тыюу салынган болсо, тыюу салынган нерселердин причиналарын, себептерин биз өзүбүз жакшы билебиз. Алкоголизм, наркомания деген нерседен жакшылык келбешин, анын терс адамдын жашоосуна, коомдун жашоосуна болгон терс таасирлерин баарын биз көрүп турабыз. Ошондуктан бул тыюуларды биз жакшы түшүнүшүбүз мүмкүн. Бирок көптөгөн башка буйруктар бар. Кээ бир ошол буйруктар, же бир ибадаттар эмне максатта кандай экен ичиндеги маңызын, себебин биз түшүнбөсөк дагы ошол нерсени изилдеп отуруш биздин мойнубузга жүктөлгөн эмес. Эмне үчүн дегенде ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах деп жалгыз сыйынууга татыктуу Аллах, андан башка сыйынууга татыктуу Кудай жок деген күбөлүктү берип, биз Аллахтын алдында мына ушул антыбыз менен мусулман болуп атабыз. Мухаммадур Расулуллах, Мухаммад Аллахтын элчиси деп биз күбөлүк берип атабыз. Демек, Мухаммад Аллахтын элчиси, алып келген шариат биз үчүн шариат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын алып келген таалимдери биз үчүн болгон таалимдер. Пайгамбардын буйруктарына биз моюн сунуу милдетин өзүбүзгө жүктөп алганбыз. Биз ушул жашоодо мусулман адам колдон келишинче Кудайдан коркуп жашаган аракет жасайт. Туура бүгүнкү мисалы 21-кылымдагы илгерки доорлордогу исламдын таасири, жердин ушул жарым континенттин баарын ээлеп турган ислам халифаттары, алардын баары бүгүнкү күндө жок. Бүгүнкү күндө мусулман эл эмес, башка өлкөлөр, ошол динсиз болгон өлкөлөр жер жүзүндө доминировать этип турган доор. Биз жашап аткан режимдар дагы светтик режим деп, биз мына ошол демократиялык основаларды негиздерин тандап, мына ошол жол менен бараткан кезде, туугандар, биз Аллах Таала Кур'ан Керимде айткандай, фаттакуллаха мастата'тум. Кудайдан колуңардан келишинче Кудайдан коркуп жашагыла. Колуңардан келишинче Кудайдан коркула. Ар бирибиздин үй бүлөбүз бар. Үй бүлөнүн ичинде диндин өкүмдөрүн ишке ашыруу, балдарды ислам тарбиясыны балдарга сиңдирүү, мына ушул сыяктуу нерселерди үйдүн ичинде ар бир мусулман адам алып барышы бул милдеттүү түрдө жүктөлгөн. Аллах Таала Кур'ан Керимде я айюхаллазина аману қу анфусакум ва ахликум нара. О иман келтиргендер, өзүңөрдүн жаныңарды жана үй бүлөңөрдүн жандарын тозок отунан сактагыла деди. Аллах субханаху ва таала бизге мойнубузга жүктөдү. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям дагы айтты: "Вар-раджулу ра'ин фи ахлихи ва мас'улун ар-ра'ияти." Эркек киши өзүнүн үй бүлөсүндө башчы, үй бүлөсүнөн бул жоопкер деп Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтты. Ошондуктан туугандар, бүгүн биз жашоого назар сала турган болсок, бул жашоо эки сүрөттөн гана ибарат. Эки сүрөт. Үчүнчүсү жок. Акырет деле ошондой. Эки финалдык исход болот. Үчүнчүсү жок. Ал жакта тозок жана бейиш. Тозок жана бейиш. Адамдын бул дүйнөдөгү тандаган ыктыярына жараша, кечирген жашоосуна жараша, акыретте бул жазасын алат. Жаза деп бул араб тилинен татыктуу болгон нерсенин результат, натыйжасын алуу. Мына ошол нерсени жаза деп коет. Аллах субханаху ва таала мынакей: "Фаман я'мал мисқала зарратин хайран яра, ва ман я'мал мисқала зарратин шарран яра." Кимде-ким кичинекей бир жакшылык кылган болсо, мына ошол жакшылыктын соогун көрөт. Ал эми кимде-ким кичинекей бир жамандык кылган болсо, анын дагы жазасын көрөт деп Аллах субханаху ва таала айтты. Туугандар, биз үчүн эң негизги ушул жашоодогу максат качан туура өзүнүн нугунан чыгып кеткен кезде башаламандыкка адамдар дуушар болуп баштайт. Өзүнүн максатын унуткан кезде, өзүнүн кетип бараткан багытын унуткан кезде, мына ошол инсандын жашоосу башаламан жашоого айланат дагы. Бул адам Аллах субханаху ва таала бир Кур'ан аятында айтпады беле: "Вала такуну каллазина насуллаха фа ансахум анфусахум." Силер Аллахты унутуп, андан соң Аллахты унуткандан кийин Аллах аларды унуттуруп койгон адамдар сыяктуу болбогула деди. Пенде Аллахты унутуп, жашоосунан
Кудайды бүтүндөй чыгарып жиберген кезде өзүнүн күчүнө, өзүнүн акылына, досторуна, жакындарына таянып жашоо кечирип баштаган кезде мына ошол адамдын туура жолдон тайышы башталат. Бул адамдын жашоосу мына ошол өзү каалабаган, өзүнө өзү жасаган зулум. Аллах ошон үчүн айтат. Аллах субхана тағала bir Кур'ан аятында айтат. Алар дейт, вама заламуна. Алар бизге зулум кылган жок. Алар кылган күнөөлөр менен, ишенбей койгон капырлыгы менен, жасаган ширктери менен алар бизге зулум жеткиришкен жок. Эмне үчүн дегенде туугандар, биз канча күнөө жасасак дагы бул нерседен кудуреттүү Аллах Тааланын мүлкү, Аллахтын кудурети чектелип, азайып кетпейт. Андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Бирок биз жасаган күнөөлөрүбүз менен өзүбүз зулум келтиребиз. Өзүбүзгө өзүбүз зулум жасайбыз. Бул дегени өзүбүздүн мына ошол бүгүн дүйнөдөгү мына рухубузду салып жүргөн идиши болгон биздин денелерибиз ошол эле калы, ошол эле радимый пятнолор менен кыямат күндө дал ошол сүрөттө гана тирилет. Бул дүйнөдө кандай болгон болсо, дал ошол дене кыяматта тирилет. Дал ошол дене менен биз туугандар Аллах субханала тааланын адилеттүүлүгү менен эгерде тозокко кирчү боло турган болсок, адамдын размер, габариттери өзгөрүшү мүмкүн, аябай чоң болушу мүмкүн. Бирок ошол эле дене, ошол эле адам, ошол эле воспоминание, тозоктун канчалык деңгээлде кооптуу экенин адамдар жакшы түшүнүп билгенде, бул дүйнөдө туугандар күнөө жасаганы эч ким батынмай калат болчу. Бирок биздин адамзат табияты экен, адамзат табияты Аллах субханала таала әмәни деп коет, умния деп коет, же болбосо тәмәнни деп коет. Бул үмүт арттыруу. Адамдагы болгон үмүт. Бул чексиз үмүт, адамдын фантазиясы, адамдын кыялдары чексиз. Ошондуктан бул инсан качан көрсөң кыял менен жашаганы дагы жашаган. Кыялданып жашайт, үмүт үзбөйт. Бирок бул кыялдануу туура кыялдануу болуш керек эле. Баа айтат го, мечтать не вредно деп. Бирок ошол мечта эгерде мүмкүн боло турган нерсе болсо жакшы, ишке аша турган нерсе болсо жакшы. Жакшы ниеттеги болгон мечта болсо жакшы. Бирок эсли бул адам эч жасаган жакшылыгы жок, бирок Кудайдын бейишин үмүт кыла турган болсо, анда бул инсандын ул адашканы. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде "Аль-каййису ман дана нафсаху ва амила лима ба'дал маут, вал-ажизу ман атба'a нафсаху хаваха ва таманна ала Аллах." Пайгамбарыбыз айтып атат ушул сөзүндө. Данышман, акылдуу адам ал өлүмдөн кийинки акыретине кам көрүп, амал жасаган адам деди. Вал-ажиз алсыз адам болсо, ман атба'a нафсаху хаваха, өзүнүн жанын каалоолорунун артынан ээрчитип жиберген адам деди. Хаваху бул адамдын каалоолору. Адамдын каалоолору бардыгыбызга белгилүү болгондой, адамдын каалоолору чексиз. Мына ошол каалоолордун артынан ээрчитип жиберет дагы, ватаманна алалла, дагы бул адам эч кандай амал жасабастан, Аллахтын бейишине татыктуу бир жашоо кечирбестен, тозоктон өзүн алып качпастан, бирок бул каалоолордун артынан азгырылып жүрүп, дүниөнүн артынан, нафсинин артынан, шахватынын артынан жүгүрүп, дагы ошол кезде бул адамдын ойлогон ою Кудай мээримдүү, Аллахтын боорукерлиги чексиз, Кудайым мени кечирет. Кудайым мени тозоктон куткарат, мени бейишке киргизет деген мына ошондой ойлор менен жүргөн инсан бул алсыз адам деп Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Бул адамдын ошондой эңсеген үмүттөрү бүт бары калп экендигин айтты. Эмне үчүн дегенде туугандар, адамдын эгерде Аллахка карата болгон ою жакшы болгондо, бул адам ошондой жаман жашоону кечирбейт болчу. Эмне үчүн дегенде туугандар, Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде ла ямутанна ахадукум илля ва хува юхсину занна билла. Силердин бириңер дагы Аллахка, бириңер дагы ушул дүйнөдөн көз жумуп жаткан кезде Кудайга жаман ойдо кетпесин, Аллахка болгон жакшы ойдо кетсин деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты эле. Бул дегени албетте Аллах Тааланын мээримдүүлүгүн билебиз. Аллах Таала боорукер зат, Аллах кечиримдүү зат, тообаларды кечирет. Бирок инсан ошол нерсеге аракет жасаш керек болчу. Бул адам өмүрүн, жаштыгын,
күч кубатка толуп турган кезин бүт барын ысырапка чаптап, ыплас жашоосуна кетирип, анан паралич болуп жатып калган кезде кийин жаш куюп, мына ошентип жаткандар дагы канча. Арман аябай чоң болот. Акыреттин арманы мындан да күчтүү. Кыямат күндүн аттарынын бири бул улуу арман күнү. Кыямат күндүн бир аты арман күнү. Эмне үчүн дегенде, мына ошол күндө арман кылгандардын арманы ушунчалык деңгээлде көтөрүлүп турат. Тозокту көрүп турганда булардын арманы укмуш, улуу. Бирок ал кезде эми бул дарул ахира, дарул жаза. Акырет эми бул жазалануучу жазасын ала турган күн, жазаны ала турган күн. Ошондуктан эми ал жерде бир гана адилеттүүлүк, жана ошондой эле Аллах субханаху ва тааланын мээримдүүлүгү мына ошол жерде пенделерге пайдасын тийгизет. Ар бир инсан аль-жазау мин джинсил амал, бериле турган жаза адамдын жасаган ишинин жынсына жараша болот. Адам өзү жакшы болгон болсо, боорукер болсо, кечиримдүү болгон болсо, демек ошол адам акыретте ошондой мамилени күтсө болот. Жок, эгерде бир интриган болсо, ушакчы болсо, гыйбатчы болсо, бузуку боло турган болсо, ал адамдын ал жакта үмүт кыла турган нерсеси болбойт. Эмне үчүн дегенде, ар бир инсандын жашоосуна карап туруп жазалар берилет. Бир дагы күнөө калып кетпейт. Бир дагы күнөө жашыруун калып кетпейт. Кыямат күндөгү майданды айтабыз туугандар, жердин бир чукур жерде болбойт. Теп-тегиз жер. Бул биз жашап аткан азыркы жер, почва ал эмес, ал башкача жер болот. Ал жер адамдардын каны тамчылап төгүлбөгөн жер болот. Бүгүнкү биз жашап жаткан жер бул адамдардын кандары төгүлүп, адамдар бири-бирине зулум жасап, бийликтин айынан мына ошол күч сынашып, бири-бири менен тирешип, мына ошондой болбогон нерселер жер бети көрдү. Тарыхты карап көрө турган болсок, кайсыл доорлор урушу жок өттү, кайсыл доорлор урушсуз өткөн. Ар бир доор мынакей биздин мына 21 кылым боло турган болсо дагы, бүгүнкү күндө дагы уруш, атышуу, согушуу, адамдардын каны төгүлгөнү токтогон жок. Бардык жерде повсеместно болуп турат. Бул адамдардын Кудайдан узакташып, Аллах субханаху ва тааладан узактап, ыймандан алыстап, биротоло өзүнүн шахваты, нафсине кул болгон адамдардын жасаган нерсеси.